Assalamu alaikum Oşqovar'dың көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандас, балбандар бизге Ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда, Ноокат районуна караштуу Кеңеш айылдык аймагынын Кызыл Аскер айылынан салам айтабыз. Кызыл Аскерден, Кутмандан жакшы саяпкер, чабандастердин колунан бир жакшы ат сатууга чыкты. Сиздерге маалымат жеткирип, өткөнү келип калдык. Аттын өзүңүздөр көрүп тургандай эле аттын учкаяк жеңили күлүгү сатууга чыкты. Чабандастар, балбандар таптаган аттын эми тор аттын маалыматына сиздер менен чогууга болобуз. Бизден алыстабаңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Кандай ат болду? Сиздер менен чогуу маалыматына күбө болобуз. Атты өзүңүздөр көрүңүздөр, өзүңүздөр баа бересиздер. Кутман, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Аттын бир шамалы кийиги чыгат экен бөлүсү. Калса ооба. Кол болот деп калдың эми, бул кара туяк, кара жал келген торат экен жаныбар. Бул эми аттын жашы канчада болду? Аттын жашы 6 жаш. 6 жаш боюнча. Пародасы кандай аттын? Пародасы карабай. Кыргыз жылкысы эле. Кыргыз жылкысы. Узундугу субак айлыгында сөз жок экен жаныбар. Бою канча чыгат аттын эми? Бою 1.63. 63. 65 эмес. 63 өлчө болот. 63 өлчөп кете бер. Ушундай токтотуп эми үстүлөр толобу? Үстү толо. Бул эми кандай улактарга салынып чабылды? Улак 5-5ке чабылат азмаз. 5-5ке? Аламангач тарпа улактар. Аламанга чабылатты. Улагылга байт. Элleri кичине төбөленген жери бар экен. Ооба. Шырамы бар экен. Шырамы бар, улакта төбөленген. Кирип чыгышканда аттын жүрөгү Жооп. Зардалар. Чыгат. Кирип чыгат. Салып көрүп текшерип ала берет. Без камчыбызын деди коюп берем. Камчысыз эле, без камчы. Нарака бүрүстөр толобу? Үстү жакшы. Тени башы, ден соолугуна, жебичине жооп буйруса. Жакшы, улак азыр көрүнүп эле турат. Кол бала эле жүргөн аттан бул алынган эмес. Ошактан бир узатып көрөлчү анда, мына атты көрүңүздөр туугандар. Чабандас Кутман айтты, мына камчысыз эле кеткен ат деди. Бошатып эми, мына өзүңүздөр баа бериңиздер туугандар. Аттын күлүктүгүнө, жеңилдигине баа бериңиздер. Чабылып, көк бөрү, аламан улакка чабылган ат экен. Муну эми палбандар чапканбы, же мындай эле чабылуутабы? Палбандар, чоң палбандар чабып элек, эми жаштар чабылат. Жаштар чабып атат. Сорундары барбы аттын? Сорундары бар, эми катта палбандар чабып элек. Чоң палбандар чабып элек. Кирип чыгышына жооп экен демек. Улактар болуп атса керек азыр. Болот, ооба. Болот. Кайман аты кандай болду эми аттын? Кайман аты Кантору. Кантору. 63 өлчө болот. Тетиштеп, үйүргө коюлбадыбы ат? Үйүргө коюлду элек. Иши, улагы универсал эле экен да, ишке да жүрөт, кошко кошсо болот. Жаш бала минсе ылгап баягындай. Бирок тез абыраак. Тез абыракпы? Тишип калышы мүмкүн. Кошко бирок мындай тез абыраак. Мына көрүңүздөр туугандар, баткакта талада дагы чабып көрсөтүп атат. Бул эми канча жылдан бери местный эл аттарданбы? Ошо базардан алынган бир. Базардан 2,5-3 жыл болуп калды, колдо кармаган. Сунанында өткөндө бышты кезинде келген экен да. Жашмандарга мингенге өзү коркобуз. Чирip калбасын деп. Камчы колдонбойт ам. Камчы жок. Камчы да жок. Камчысыз экен да Кантору. Эми баасы канча баасы? Баасы 3,8. $3,800. Кем болот? Сүйлөшүлөр болот. Мына көкүрөк башка бактарын тартып коюн. Солу жок куда калса. Жок, минип көрүп акча сана берет. Ат жакса, мына чаткаяктарын көрүңүздөр. Эми номерлер канча менен? Телефон номерлер. Телефон ошо каякын кой берем. Экранга жазып калтырайлы, Дагы бир көрүп койбойлубу? Мына туугандар, көрүңүздөр. Ат жакса байланышасыздар. Канторунун баасы $3,800 коюлду. Андыктан экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Саламатта калыңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип болсун.